Мунун баары Made in Ысыккөл. Собственного производства. Биз Агромаркет номер 1 командасы менен жаңы агрогероюбуз Эмир менен таанышуу үчүн узак жол жүрүп Ысыккөл облусуна келдик. Өзүм негизи ветеринарный фармацевтика болгон үчүн фармацевтика менен агро, мисалы ошол эле зыян кандай обработка, ошолор жагын мисалы билип, анан дагы күчтүү агрономдор менен окуп, курстарын сатып алып, токтобостон изилденип келип атабыз ушу күнгө чейин. Бизди биринчи эле таң калтырган нерсе бышкан мөмө жемиштерге, кулпунайга, түркүн жыт аңсаган гүлдөргө, ал тургай дарбызга чейин толгон чоң бакчасы бар экен. Малинанын сажынчыларын да саттык. Бул мисалы ЗКС деп коет, ошо закрытый корневая система. Бул мисалы биз элдер баягы полядан эле казып сатып атпайбы? Поляда өзүнүн почвенный заболеваниялары бар. Антракноз, фитофтороз, фузариоз. Биз именно маточный ретинде кассет ящиктерге малинаны тигип жүрсөңүздөр көргөзөм. Торф, перлит, осмокот кылып туруп эле силер анан ушундай материалдарга тигип, тамырын кайра күйүп, ушундан кайра тамырын күйүп, ушундай көчөттөр жасайм да. Азыркы знаменитый сорттордун бири Фрайс Мельба. Ак болуп чыгат, розовый оттенок набирать этет да. Көлдүн климатына ушул сорт өтө жакшы экен. Суктандык десек аздык кылат. Эмирдин багында эмне гана өспөйт. Ал Кыргызстанда дээрлик баардык нерсени өстүрүүгө болоорун өзүнүн тажрыйбасы аркылуу көрсөтүп далилдегиси келет. Биздин Кыргызстан чубак ажы айткандай, любой семечканы чагып деле жерге таштап койсо, баягы өн чыкчыдай климатыбыз бар, Аллах таалам берген климат. Анан кийин биз бирге кулпунай өстүрүп жаткан айымга бардык. Саламатсызбы? Бул баштан айта кетсем, бул сорт Альбион сорту. Фрига көчөтү Турциядан алынган. Биз муну апрелдин 29-унда тиккенбиз. Ошондо биз май-июндун 19-унда уже түшүмгө кирдик да. Эмирдин жардамы менен дыйкандар убактысын да, нервин да үнөмдөп, түшүмүн туура өстүрүп жатышат экен. Эң баалуусу өз эмгеги менен топтогон билимин жана тажрыйбасын айылдаштарынан эч качан аябайт, чын жүрөктөн бөлүшөт. Ал өсүмдүктөр тууралуу ушунчалык сүйүү менен айтып бергенде өзүң да бир нерсе эгип өстүргүң келип кетет экен. Бирок мында ошонун өзүнүн обрезкалары бар. Мисалы, главный стол турбайбы? Главный столунан бутактарын алыс качырбаш керек да. Канча бул уже промежуток территория алыс качып барып берсе, денесине жакын комплектныйраак кармаш керек. Алыс качса ошончо сок керек болот, ошончо уже майдаланып кетет да. Ошон үчүн денесине жакыныраак, анан горизонталдуу жаткырганга аракет кылыш керек. Вертикальный болгондо, мисалы, булар түшүмгө кирбейт да. Горизонталдуу болгондо уже булар плодовой образованиялар болот да. Грушанын качествосын көргүлө уже массаны набирать этет. Бул сентябрдын 20, октябрдын 1-леринде бышат. Бизге негизи ушул сорт аябай жакшы сорт. Любой нерсеге химия керек. Мисалы, ушул өрүк деле, мисалы, манилиоз деген оору менен ооруйт. Манилиоз боору ушул мына оорунун чакалай. Стволдору да курап келет. Манилиальный ожог деп коет. Бул баягы баары бактериальный ожогдой болуп карарып кетпейт. Монда майда эле стволдор карарып кургап калат. Буга витин чыгарыш үчүн сөзсүз биз буга фунгицид колдонушубуз керек болот. Скор, топаз колдонушубуз керек болот. Ансыз мисалы бул рыноктон өзүң жесең болот, бирок бул уже рыноктон уже мунун вити жок да. Баасы чыкпай калат. Биздики ошо общий площадь ошо 2 гектардай груша бар биздики өзүбүзгүчү. Мисалы, могул убагында бактериальный ожог болуп ооруган могул бакча. Мына могул жеринен көрсөңүздөр, түйүнөн алып салбай, түйүнөн эле кыйып салганбыз. Бул бактериальный ожог поражениядан түйүнөн кыйылган, кайра чыгып, ушул даражага жетип калды да. Мисалы, көп дыйкандар түйүнөн баягы бактериальный ожог болгондо болду, муну айыктырса болбойт экен деп түйүнөн кыйып салган целый плантацияларчы. Бирок ушинтип койсо деле бул кайра эле бир 3-4 жылда бак болот. Бактериальный ожог поражение болсо да коркпой эле кайра иштеш керек, дарылаш керек. Ошону кайра эсине келтирип, ушинтип урожайга жаңы тиксеңер кайра өмүр бою менет өтүп кетет көп убакытчы. Эмир биздин өзүнүн жөнөкөйлүгү жана адистиги менен гана эмес, патриоттуулугу менен жүрөгүбүздөн орун алды. Эгер сизге биздин агрогероюбуз жакса, лайк басып жана комментарий калтырып кетиңиз.